Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 29 январь 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге 30 адырдын центринен сатыла турган 5 бөлмөлүү жер тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи эле болуп мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жер туугандар 30 адырдын центри. 30 адырдын центринде жайгашкан мына ушул 2 жылдыз аталышындагы кафени билесиздер. Ошонун жанында эле турам. Бул жака бир аз эле жүрүп келсеңиздер, бул жер канал. Каналдан өтүп эле сол тараптагы мына ушул асфальт көчөгө кирип, ичкериге түп-түз 1 километр жүрүп бара бериңиздер. Ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат беребиз. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, куршап өзгөн тарапка карап бет аласыздар. Так, мынакей туугандар, мен жанагы көрсөткөн көчө менен бул жака түп-түз 1 километр кирип келгениңиздерде, бул жерде магазин бар. Ошол магазиндин эле жанында жанагы сатыла турган 5 бөлмөдөн турган дап-даяр жер үй жайгашкан. Азыр мен сиздерге ушул сатылуучу жер үй тууралуу толук маалымат алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган. Албетте эле өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Көчөлөрүн көрүп атасыздар, асфальт, көчөлөр орто кеңдикте. Столбаларына болсо прожекторлор орнотулган, кечиндеси жанып, сонун болуп көрүнүп калат экен. Ош 30 адыр маршруткасынын акыркы аялдамасына дагы жакын эле экен. Болжол менен бул жака бир 200 метр чыгып барсаңыздар, ошол жерден Ош 30 адыр маршруткасы өтөт туугандар. Үйдүн чек арасы мына ушул жерден башталат дагы, ушул жерге чейин болуп калат. Үйдүн төрт тарабы тең мына ушундай забор менен тосулуп, чек аралары такталган. Ушул варатаны ачып, сатылуучу жер үйдүн алдына кирип келе бересиздер. Так, сатыла турган жер үйдүн жери кызыл китеп боюнча 15 сотых, өтө кеңири кенен. Условияларына келе турган болсок, свет келген, столбаларына прожектор орнотулган. Суу маселесине келе турган болсок, бул тарапта кранты бар экен, таза суу чыгып турат экен. Анан бул үйдө санузел дагы бар. Бүт бардык суу түтүкчөлөрү орнотулган, турбалары чыгарылган, септик эле жасалсаңыздар болду. Мына ушундай көчөттөр дагы эгилген, чоңоюп уже мөмөлөрү калыптыр туугандар. Төрт тарабында тең коңшулар жашайт. Бул жерде болсо эки этажга ылайыкталынып салынган фундаменти дагы бар туугандар. Келип эле үй салып эки этаж кылып алсаңыздар болот. Так, азыркы учурда 3 бөлмөгө, жок 1 2 4 бөлмө экен, 4 бөлмөгө ылайыкталынып курулган фундамент туугандар. Документ маселесине келе турган болсок, документ боюнча эч кандай маселе жаралбайт. Үй ээси сиздерге жакшылап өзү өткөрүп берет. 5 бөлмөдөн турган үй, узун турасы болсо 43кө 6 болуп калат. Өтө узун экен. Азыр сиздерге бөлмөлөрүн кезек-кезек менен көргөзүп беребиз. Эң негизгиси бышык кыш менен тургузулган. Мына ушундай крышасы тирнике менен жабылган. Чорный потолок болгон беке? Болгон. Чорный потолок дагы болгон экен. Жакшы, өтө сонун. Мындай жатканда келип эле жашай бере турган үй экен туугандар. Бул жерде дагы жакындап көргөзүп коеюн азыр. Бышык кыш менен тургузулган. Тепкичтен чыкканыңыздарда эле бул летний времянка, мындай айтканда сөрүсү туугандар. Жасалган, потолокторун көрүп атасыздар. Жарык бергич лампочка дагы орнотулган. Мына ушул тараф менен түз кете бересиздер. Сол тарапта бөлмөлөр жайгашкан. Так, бул биринчи бөлмөсү туугандар. Асты эң негизгиси полу жыгачы, дубалдары моющабой, потолоктору мына ушундай пластик болуп жасалган. Бөлмөлөрү кеңиргенен эң негизгиси полу жыгач туугандар. Айнек терезелери пластик, эшиктери дагы мына ушундай пластик эшиктери коюлган. Бул экинчи бөлмөсү туугандар. Бул тарапта мына ушундай печкасы дагы бар. Ошол жерден үйүңүздөрдү жылытып, тамагыңыздарды кылсаңыздар болот. Бул жакта болсо үчүнчү бөлмөсү туугандар. Бөлмөлөрү кеңири кенен, ремонтторун көрүп атасыздар, жасалган, занавескалар дагы ийип коюптур. Бул тарапта болсо духовкасы дагы бар. Спальня кылып алсаңыздар болот. Бул тарапта болсо санузел туугандар. Мындай жатканда шаардагыдай, домдогудай условияларын кылып койгон. Бул санузел мына ушундай суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы чыгарылган. Сырт тарапка септик эле орнотуп алсаңыздар болду. Санузели даяр болуп калат. Так, дагы кандай маалымат берсек сиздерге? Мектеп, бала бакча, магазин,
бүт бардыгы жакын эле дейт үйдүн эси. Пешком эле балдарыңыздар барып келе берет. Так. Бул жакта бир атайын бош орундук бар экен. Бул жерге сиздер 3 очок жайланыштырып алсаңыздар болот. Атайын бош орундук калтырып коюптур. Бул жакта болсо 5-бөлмөсү туугандар. Так. Бул жагында болсо банясы, айнектери, эшиктери бүт бардыгы орнотулган. Бул тарап менен үйдүн артына чыгып кетсеңиздер болот. Азыр мен ачып көргөзүп коеюн. Үй ээси айтып атат, бул жакта атайын мынакей туугандар, бул үйдүн арты. Үй ээси айтып атат, атайын бул жака 1 метр аралык калтырып койгонбуз дейт. Нар тараптан дагы, бер тараптан дагы адамдар өтүп турат экен. Ошону дагы эске алыңыздар. Так, бул жер бош орундуктагы ушул сатылуучу жер үйгө тиешелүү. Мына ушундай үй дагы бышык кирпич менен тургузулган. Суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган. Так. Бул тарапта дагы бир бош орундук туугандар. Эми өзүңүздөр кийин чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай кылып бөлмөлөрүн бөлүштүрүп аласыздар. Бул жагы дагы бир малкана кылып алсаңыздар болот туугандар. Мал, уй, кой, тоок багып, кошумча жумуш кылсаңыздар дагы болот. Атайын навес менен жабылып, лампочкалары коюлуп жасалган. Жери өтө кеңирген экен. Бул тарапта сырткы ажатканасы туугандар. Ичи дагы мына ушундай болуп, колу дубалы кафель. Жакшы шартта жасалган экен. Бул жагы дагы бир бош орундук. Так, дагы кандай маалымат берсек сиздерге туугандар. Үй ээси айтып атат, свет бар. Мына ушундай крантан дагы таза суу чыгып турат. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо $55,000 бааланды. Албетте эле содалашуу болот. Эгер реальный клиент болсо, үй ээси дагы жакшы түшүрүп берет экен. Анан дагы вариант жолдору дагы бар. Эгерде кимиңиздердин Ош шаарында квартираңыздар болсо, алмаша алсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик. 30 Атырдын центринде жайгашкан ушул дап-даяр болгон жер үйдү колдон чарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик. Сак саламатта калыңыздар.